Саламатсыздар урматтуу Репортер KG YouTube каналынын көрөрмандары, сиз кайрадан эл үнү программасын көрүп жатасыз. Сиздер менен мен Адилет Эркинбек уулу. 14 августта Токмок шаарында жайгашкан Скорпион аскердик бөлүгүндө аскердик машыгуу учурунда Боронбаев Бактыбекке окуусунан ок тийип каза болгон. Учурда биз Кара Балта шаарынын Жайыл районунда турабыз. Анда эмесе сиздер менен чогулгалы, маркумдун ата-энеси жана жакындары эмне дейт? Кечээ түштөн кийин уктук бул коола эмени. Мен аны билбейт экенмин, бирок иним келип шаарга конокко барып келей деп алып барды мени. Гавайга жеткенде, ошол жерге жеткенде айтып атат мага. Ушу балаңызга келейт атабыз, балаңыз ушундай кырсык болуп кетиптир деди. Бардык, үйүнө барсак катын бала чакасы бар экен. Тууган уруктары келиптир. Барып анан кеч болуп калды. Биз эмеге командирлери бардык ошол жерде экен. Анан ошо эме кыскача айтып берди ушу болгонун. Ушу стрельба болгон экен. Стрельбада балдарга автомат берген экен. Автоматтарын ушу текшерип эме кылып атканда ушу атып алган баланын автоматында бир ок калып кетиптир да. Алып анан кийин мындай эме кылып басканда эле барып эле ушу бактыга тийиптир да. Ок кайсы жагына тийди? Жүрөгүнө. Жүрөк жагына. Жүрөгүнө сайып. Жүрөк жагына. Анан ошонткенде деле ошо атканда деле бул командирлер чуркап баргыча ошол жерин кармап туруптур да. Барып эле анан ошо медсестралары тигилери кан токтотуп эме кылган экен. Ошо анткиче уже кан көп агып кетиптир да. Аябай агып туруп канчы. Ошо больницага жетпей каза болду деп айтып атышат. Аны билбесекпиз эми. Балаңыз канча жашта эле? 41 жашта. Эки баласы бар. Ошол жерде 15 жылдан ашык уже кызмат кылчу ошол жерде. Старшина болуп, Старшинага чейин жетти ошол жерде кызмат кылып. ар дайым мактоолорду алып жүргөн. Баткен коголанында Грамоталарды алган, Ош 12 коголанында грамотасы бар. Бут жерге барчу. 12 медали бар. Америкага Грамоталары барды. Турцияга ветеран болду. Ош согушунда болгон, Баткен согушунда болгон. Көп жерде болду, көп жерде. Ар дайым мактоо менен келеткан, эч жаман сөз уккан эмеспиз баласы жөнүндө. Эми мына прокуратура, тергөөчүлөр өзү териштирип анығына жетишет да эми. Ачыкка чыгат да. Кандай болду, эмне болду? Бизге азыр караңгы. Биз азыр андайга мындай кылганга да акыбалыбыз жок азыр. Балабызды жоготуп отурабыз. Бүгүн жерге коюп келдик барып. Анан эми закон өзү териштирет да. Прокуратура деген бар, тергөөчү деген бар. Эми биз анын баланы биз эми билбейбиз да аныгынчы. Ушу мындай кылып эл мушташып, бири-бири менен атышып кетсе мындай дейт элек. Эми ал кырсык деп атат. Эми ал баланы биз Андай случай болбоптур. аны биз күнөөлөгөн жерибиз жок азыр. Биз билбейбиз анычы, аныгын билбейбиз. Эми аныгын аныкташат да. Эми бүгүн балабызды жерге берип кайгырып турабыз. Ошондо Скорпиондо иштегенине 15 жыл болду. 15 жылдан ашып калды. Скорпиондо. Кайсыл жакта иштеши? Кайсыл жактарда кызмат Эме деле жүр. Скорпион деле келет ат. Кичине ортосунда перерыв болуп, Москвага барып иштеп келди, кайтып эле Скорпионго келип кирди. Сентябрда пенсияга чыгам деп. Жок, эми бул армияны бүтөрү менен ошол жака кирди да. Бул биздин балабыз эми кандай десем, ушу рожденный военныйдей экен да өзүчү. Өзү тыкан жүрчү, как ушундай военныйдей болчу, тыкан өзүн жакшы алып, мындай убакытты дагы так жүрчү да ушундай. Анан кийин бирөөгө жамандыгы жок эле,
такай ушул күлүп жайнап жүрчү. Жаман жагын укпу. Бирок бүгүн деле баары командирлери, балдары баардыгы ушул эме кылып атышты. Аябай жакшы бала эле дейт. Көп мындай балдарга көп жардам берчү дейт. Мындай жаш келген балдарга көп жардам берчү дейт. Насааттарын айтчу дейт. Ал жерде көп жыл иштеп калды да. Командирлер баардыгы сыйлашат экен. Боря дешишкен. Балам аты Бакыт өзү. Баардыгы Боря деп бүт медсестра ошол жерде иштеген кыздар, кыз келиндер баардыгы келишти бу жерге. Келишип Куран окуп анан кетишти баардыгы ушу. Балабыздын жакшылыгы үчүн келип атат ошолор дагы. Прокуратура жактан келишип өздөрүнүн юристтери бар экен ушу эмени чачтын юристтери келди. Бирөө 6-класска көчтү, экинчиси 3-класска көчтү. Келинчеги бар, эми келинчеги мына азыр үйдө. Ал деле азыр кайгы тартып атат да. Жолдошунан ажырап турат. Жакында пенсияга Өзүбүздүн 2 уул, 1 кызыбыз бар. Улуусу ошо бактыбыз эле. Пенсияга чыксам деле иштейм деген. Ал балабызга эми пенсияга чыксам дагы иштейм деп өз ишине берилген. эме кылчу. Башка жерде иштеген эмес, только ушу военныйда иштеп келди да. Окууну бүттү, окуудан кийин армияга барды, армиядан кийин ушу военный жактан эле келет атты. Жок, ата-энеси келип туруп, бирок мен алар менен сүйлөшкөн жокмун. Алар бизди кечирип койгула, баламды кечиргиле деди. Ошо. Бирок ата-энелерин көрдүм мындай. Ата-энесин көргөн жокмун, бир туугандары келгенби, ушундай жерде Бири-бирин таанышып өлүк тап келген маалда келип калышыптыр. Бирок алар мен сүйлөшкөнгө эмем болбоду, сүйлөшпөдүм. Эгер нарагында эме болсо, эртеңби бир күнү келишер, келип Куран окуганы келип, мен аларды баягы уртокмокко алып, андай мындай кылбайм. Келсин, Куран окуп, отуруп, анан сүйлөшөбүз, турабы? Аларды мындай кылып күнөөлөгөн жерибиз жок. Баланы деле, ата-энелерин деле күнөөлөп эме кылган жерибиз жок. Үй-бүлөсү менен келип ошол жерде отуруп 13-үндө кеткен болчу. 13-үндө кечинде кетишип, эртең жумушка барабын деп шашылып кеткен. Эртеси жумушка чыгып эле 14-түндө саат 4-тө болуптур ушул окуя. Мен Бишкекке барган болчумун. Жолдошума конок барган болчук. Ошол жерден эле жеңем чалып мага күйөөмдү сурап калды да, анан күйөөмө телефонду берсем эле күйөөм мага айтпай эле эшикке чыгып кетти. Эшикке чыгып кетти эле анан кирип кайра чыгат. Анан эчтекени түшүндүрүп айткан жок. Анан бир кезде эле чыгып эле сен үйгө кара балта кете бер, мен сенин артыңдан барам деп калды. Анан кийин эле жүрөгүм сезип эле мени айтпайсыңбы десем, сен кете бер, мен барам артыңдан деди да. Анан жүрөгүм сезип чыдабай ар жакка барып жеңеме чалсам эле ошентип травма алып калды деди да. Анан эмне травма алды десем эле каз болуп калды деп айтты. Каз болуп калды деп айткандан ошол жерден эч кимге айтпай күйөөм экөөбүз токмокко бардык. Токмокко жеткенче битирүүгө деп травма алып буту сынды же колу сындыбы деп ошентип бардым. Үйүнө жеткенде эле эшиктин алдында толтура кишилер туруптур. Балдары иштеген, чогуу иштеген. Анан ошол жерден билдик каз болгондон. Байке менен мамилем жакшы болчу. Үй бүлөдө эки бир тууган, эки эркек, жалгыз кызым, кичүүсү карындашым. Жалгыз карындашым деп экөө тең аябай жакшы мамиле кылып, аябай жакшы көрүп деле жалгыз карындашым деп үчөөбүз тең бири-бирибизге бир каты сөз сүйлөөчү эмеспиз. Ушунчалык күйүмдүү болуп
Бири-бирибиздин бирдекелерибизди кээде ата-энебизге айтпай деле бири-бирибизге жардам берип коет элек. Азыркы учурда балдардын абалы кандай? Балдардын абалы начар. Кичи баласы жакшы билбей атат. Эмне болуп атканын сезбей эле. Үйүнө барганда сезет да. Атасын көргөн жок. Чоң кызы сезип атат. Ошондо канча эмне кылсак деле эмненин баарын тештирсең деле кайра артка келтирип бере алышпайт да. Мен кайгырып күлүп ыйласак да кайгырып кайтарып бере алышпайт да. Ар дайым мындай жумуш деп эле болмойт. Здоровый образ жизниде жүрөт эле. Чекчи эмес, ишчи эмес. Өзүнүн жумушундагы военный формасын аябай карабачы.